Жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого үгүт иштери башталгандан бери Ош облустук ички иштер башкармалыгына эреже бузуулар боюнча 38 билдирүү түшкөн. Анын ичинен 2 кылмыш иши козголгон. Ош облусунун аймагында шайлоого байланыштуу 38 материал катталды. Анын ичинде 2 кылмыш иши козголуп, 1 кылмыш иши соттун кароосуна жүрөттү, 1 кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө, 3 материал каралууда. Ал эми 33 материал боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартуу чечими кабыл алынды. Ал эми Ош шаардык милициясына 4 билдирүү түшкөн, бирок териштирүү убагында такталбагандыгы айтылды. Өткөн жумада WhatsApp тайпаларда номер 9-округтан Ыргал Кадыралиеванын шайлоочулары делген аудиолор тараган. Анда талапкер трансформатор алып берүүгө убада берди деген маани баяндалат. Облустук милиция материал Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгына катталып, териштирүү жүрүп жатканын кошумчалады. Тогузакова Айжан Абдиганыевна, номер 2. Денис Агел, күчтүү мамлекет.